Өткө душман эмеспиз. Биз, менин оюмча, өтө маанилүү коомго жумушту жасап атканыбызды ошого терин ишенебиз. Мен эже десем, сиз мени эже деп атасыз. Чыгылып мына мен Уландын апасына дагы бир жолу, Сапаргүлгө дагы бир жолу кайрылат элем. Биз ушу жыл сайын эле Уланды эстеп, жыл сайын премиясын берип Уландын. Ушундай журналисттер арбасын, болсун дагы. Уландын деңгээлине жеткен, андан ашкан журналисттер болсун деп ошентип биз аракеттебиз. Журналисттерге, сиздерге таазим. Бул да жөнөкөй иш эмес, өзүңөр билесиңер, дүйнө жүзү боюнча. Азыр материалдар өтүп атты. Германияда жанагындай эл аралык журналисттик форум бар, иликтөө журналистиканын форуму бар. Ушуга да биз жетсек, жетип барып ошол жерде бир мүчөсү болсок. Эми бир нерсеси бар экен, бизди токтото турган англис тилинде эркин сүйлөшкөн экен, ошолордун арасында балыктай болуп сүзүп жүрүшкөн экен. Мен ушуну каалайт элем, ушу биздин да журналисттер ошентип кошулса, жанагындай техникаларды үйрөнсө, өзүңөр билгендей, мына ошол акыркы иштерди карап атканда, ошону болсо иликтеп атканда, ошондой жанагындай жаңы техникаларды үйрөнүп туруп, биз ошо чукуп тетиги жете турган жерде жетип атабыз. Бул да бир өзүнчө бир илим экен. Бул да абдан бүгүнкү заманбап методдор экен. Мен ойлойм, бизге али көп окуй турган нерсе көп, семинарлар болуп атат, конференциялар болуп атат. Могу жерде журналистика факультетинин декандары отурушат, мугалимдер отурушат. Биз азыртан сиздерге кайрылабыз, суранабыз, студенттер көбүрөөк келсе, мыкты кыйын студенттердин баарын эле башын мындай бизди каратып турсаңар, бизден практикага барып турса, диплом, курсовой иштерин жазса, биз менен тыгыз байланышта болсо, силерде билгениңерди ошо үйрөтүп турсаңар, биздин мына журналисттер деле силер деле картайып экенсиңер. Мына баягы 30 жыл мурунку журналисттердин баарын каяка гана алып барган жок. Мына бул фонд Соросо болобу, USAID болобу, окутту, алып барды. Барыңер мына четинен эле пенсияга кетип атасыңар. Бирок мен айтат элем, биздин аркабызда да бирөө калыш керек. Алар болсо баягы тууну жогору көтөрүп, Кыргызстандын демократиясын арттырбай, мына биз болсо баарыбыз ушу алдыга жүрсөк, бул өтө маанилүү эле.